Кумтөр компаниясын тейлеген көмөкчү ишканалар кендеги абалга камсына болушуда. Ар кандай тармактагы 7000ден ашык кыргызстандыктардын тагдыры Алтын кен ишканасынын туруктуу иштешине байланышкан. Бардыгы болуп 600гө жакын ишканалар Кенен аймагына товар алып келип, тейлөө кызматтарын жасашат. Алардын көпчүлүгүнө Кумтөр жападан жалгыз эң ири буйрутма берген компания болуп эсептелет. Вот мы перебираем, вот тут они это. Бул жерден сорттоп жатабыз. Кээде ушинтип формасын жоготуп коет. Аларды тандап кайрадан иштетүүгө жөнөтөбүз. Теряется, мы перебрасываем ее обратно на переработку. Бир эле жумушчу күнүндө Наркүл Абдрашева бир канча тонна ушундай майдалоочу шарларды сорттоп чыгат. Жумуш ушунчалык майда болгону менен кеминде башка иш табуу кыйын. Завод же ири ишканалар жок. Жергиликтүү калк негизинен малжан менен алек болушат. Нормально, работа есть, по крайней мере. Бардыгы жакшы, эң башкысы ишибиз бар. Ай сайын эмгек акыбызды кечиктирбей төлөп турат. Бардык шарттар түзүлгөн. Тамак беришет, душка түшөбүз. Все нормально. Майдалоочу шарлар ири ишканаларда жана тегирмендерде колдонулат. Кыргызстанда мындай ишканалар саналуу эле. Бул ишкананын ачылганына 2 жыл болот. Жалпысынан 120 киши иштейт. Анын үстүндө жумуштун көлөмү чоң эмес. Айына 400 тонна иштетилет. Кумтөр 100%. Азыр биз 100% Кумтөргө иштеп берүүдөбүз. Кумтөрдөн башка ишканалар жок. Майдалоочу шарларды Кант цемент заводу, Кыргыз алтын, Түштүк цемент заводдору керектешет. Бирок азырынча буйрутма аз. Бул продукцияга муктаж болгондор бар. Ошондуктан биз дагы өнүктүрүп, көлөмдүү товар чыгарганга аракеттенип жатабыз. Азыр өндүрүштү заманбап жаңыртуу жүрүп жатат. Жаңы жабдыктар орнотулуп, андан кийин сапаты жана көлөмүн которууну көздөп жатышат. Демек башка заводдор менен кызматташууга жолдор ачылат. Азыр болсо Ысык көл облусундагы кен менен гана туруктуу иштешип келе жатышат. Мы в общем-то зависим от Кумтора. Биз Кумтөргө көз карандыбыз. Биздин жумушчу орундарыбыз жана бардыгы Кумтөргө байланыштуу. Ошондуктан Кумтөрдү колдоп кат жөнөткөнбүз. Өтө катуу камсана болуудабыз. Биздин келечегибиз түздөн түз аларга байланышкан. Потому что мы напрямую от них зависим. Кумтөргө каршы наразылык толкундоолору өлкөнүн башка аймактарына да чачырап жатат. Баткен облусунда Шамбисай кенин иштеткен австралиялык компания ишмердүүлүгүн токтотту. Талас облусунда болсо Шыралдын алтын кенине каршы жергиликтүү калк жолду тосушуп кагылышуулар болду. Андан биринчи кезекте жергиликтүү калк өздөрү эле азап чегишүүдө.